11 каналында аба ырайы менен тааныша алыңыздар. Аты жөнүм Гүлүм Эркинбек кызы, саламатсыздарбы? 18 апрелге карай түндө ношор жаандын айынан Кыргызстандын айрым аймактары жабыркады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Жалал-Абад облусунда Ала-Бука-Чаткал унаа жолунун 16-22 чакырымында колоттордон келген шагыл таш унаа жолду тосуп калган. Азыркы убакта оор жүк ташуучу автолор өтүп жатат, жеңил унаалар өтүүгө мүмкүн болбой калган. Оштун Өзгөн районунда Семизкөл айылынын колотунан түшкөн сел 2 турак үйдүн тамарка жерлерине жана 2 сарайына кирген. Жергиликтүү тургундар сууну нугуна буруу иш-чараларын жүргүзүүдө. Ал эми Чүйдүн Москва районунда Петровка Нарзан ички чарбалык унаа жолунун 26-27 чакырымында сел жүрүп, кум шагыл тосуп калып, саат 4:30 кайра ачылган. Эң негизгиси көйрөөлөр жана адам өмүрүнө зыяндар болгон жок. Мындай климатка байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Бишкек Ош каттамынын 132, 135 жана 222, 250 чакырымдарында коопсуздукту камсыздоо максатында 16 апрелден тарта артиллериялык курал менен кар көчкүсүн атып түшүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Кечээ 24 жолу аткылоо жүргүзүлүп, көлөмү 179 000 метр куб көчкү түшкөн. Жол жээгине жеткен эмес. Көчкү аткылоо иштери учурунда каттам ачык болуп, жол жүрүүгө чек коюлбайт. Жаан-чачындуу аба ырайы бүгүн да эртең да уланат. Эртең Борбор Азия өлкөлөрүнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлүүдө. Бирок мындай климат Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына жетпейт. Ал эми Астана шаарынын тургундары кол чатырда алып алганы оң. Себеби эртең менен күн ачылганы менен түштө жаан жаашы мүмкүн. Алматыда да так ушундай, күн бүркөлүп жаан жаайт. Жаан Өзбекстанда катуу жаап жатат, кээ бир жерлерге чагылганда түшүшү күтүлүүдө. Ошондуктан сак болуңуздар, чагылган Фергана өрөөнүндө жаан менен коштолот. Ташкентте бүгүн катуу жааган жаан эртең азаят. Нукуста болсо бүгүнкү жаан эртең токтоп кубандырат. Түркмөнстанда болсо күн ачылды. Жаандын көп бөлүгү Тажикстанга нөшөрлөп жаап жатат. Душанбеде жаан менен чагылган күн жүрөт. Хорокөрөндө так ушундай. Бирок башка аймактарга салыштырмалуу бул жердин температурасы төмөн. Кожон шаарында плюс 18 градуска абанын температурасы төмөндөп, жаан жаайт. Ал эми Кыргызстанда 20-21 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 21 апрелде айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлүүдө. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын, айрым жерлерде катуу жаашы күтүлүүдө. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо төмөндөйт. Мына ушундай климат качанга чейин уланышы азырынча дайынсыз, бирок 11 каналында бир күн алдын ала эртеңки күнгө карата аба ырайынан кабардап болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.